кылабыз. Aka bilim берүү кескенде ошол жок го? Форманы талап кылуу деген сөз бул жөн гана сунуш, мыйзам түрүндө эмес бул. Сунуш эле да. Мүмкүн зданияларда жардырып кетиши мүмкүн. Эч кандай каршылык жок десе ишенебиз биз жаш балалар. Жок, каршылык жок. Каршылык жок, бирок Каршылык чечип кел деп айтат экенсиз да. Ооба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип жоолукка каршы туруу боюнча келме кезек Базар Коргондогу Көк Алма айылынын номер 27-мектебине келди. Биз кирип барганыбызда эле тултуңдаган бултуңдаган бир эжекеге туш келдик. Кеминде шылдыңдагансып жоолугун чечкен кызды салдыралы деп келдиңерби? Деп кекетти. Жолуңуз саңтал деп келдиңер. Жолуңуз саңтал деп келдиңер. Жолуңуз саңтал деп келдиңер. Аңгыча директор өзү да келип калды. Жоолук маселеси боюнча сыр билгизбей, баары жакшы, каршылык жок. Жоолук салып эле келе жатышат. Бирөө мышыгын пыш деген жок деп бизди ишендирди. Бул жерде мектепте ошо жоолук койт деген ушундай бар экен да, бир эреже. Мындай эреже жок. Биз бир эле башка жок деле болсо керек барганбыз да. Барбы могу? Барбы? Ким салып келип атышат? Чүнки анда каршы жок болсо жакшы экен. Аны кытап койду элек. Биз карайландык, Мелика. Бирок биз деле оңой алдана тургандардан эмеспиз. Түндүк региондогу мугалимдерге салыштырмалуу, түштүк региондогу мугалимдер 200 келет. Каршылык жок деп сени сылап сыйпап жөнөткөндөн кийин өз билгенин кылып кыздарга каалагандай зулумун өткөзүшөт. Ошентип мектепти бир айланып чыгып, булардын чыныгы жүзүн элге ачып берүү максатында кайрадан мектепке кирдик. Тултуңдаган эже дагы чыкты маанайды түшүрүп. Директордон жооп алдыңар балдар? Сүйлөшсөңөр директормен? Сүйлөштүк. Анда эмнени күтүп атасыңар деген жоопту түшүндүрүп айтты силерге. Бизден жоопту алдыңар да, негизичи. Бара берсеңер болот деген сөз да бул. Сүйлөгөн сөздөрүнөн мамиле кылышты билбегендиги, адамдарды сыйлабастыгы билинип турат. Кеминде жоолукту жактырбастыгын билдирип, форма талап кылабыз деп көгөрдү. Оронуп келсе, мисалы оронуп келди, бир кыз азыр. Оронуп келди, эгер оронуп келсе айтышыбыз мүмкүн. Не деп? Мектеп формасы менен келди. Мектеп формасы менен келди. Мектеп формасы менен келди. Ошондо каршылык жок деген сөздү айта албай атасыз да? Мен форманы талап кылган болгон ошол. Мен форманы талап кылган болгон ошол. Билим берүү министрлиги форма талап кылынбайт деп билдирүү тараткан. Же булар өздөрүнчө иш алып барышабы? Же билим берүү министрлиги элге эле билдирүү таратып, районолорго ишти кыла бергиле. Биз силер тараптабыз дегенби? Кандай коопсуздук мисалы үчүн? Жок, коопсуздук болот ар Кандай? кандай. Балдарды келип уурдап кетиши мүмкүн, зданияларда жардырып кетиши мүмкүн. Ошондой коопсуздуктар бар да. Мектепти жардырып жибериши мүмкүн деп ойду тоону сүйлөп эсти оотарды. Өздөрү радикалдашып, окуучулардын жүрөктөрүн күнүгө жардырып жаткан иши жок. Бирөөлөрдүн жолугуна асылгыча өзүңдүн этегиңди жаап ал. Качан кыргыз жылаңбаш жүргөн эле? Качан кыргыз шыйрактарын көрсөтүп жүргөн эле? Кыргыз мына ушундай кийинген. Азыр биз мисалы Форма менен бул иштин аркасына түшүп алсак азыр мен ошо кызды жаңактабы каяктабы аркасынан барып кечке чейин күтүп Раша сураштырып, беркинден сураштырсам азыр бир айып чыгат да. Берде бирөө сүйлөгөн болот, сизге окшоп сиз каршымын дебейсиз, чеч дебейсиз. Эми бизди мындай айландырып айтышыңызды айткан болушуңуздар мүмкүн да, айландырып келип. Кыз башкача түшүнөт да. Кыз сиздин мындай сыйлык айтканыңызды алып кысым катары көрүшү мүмкүн. Ал эжекем каршы экен деп түшүнүшү мүмкүн. Кыздын жаш кыздардын кабыл кылуусу башкача да. Менин кабыл кылуум башкача. Сиздин кабыл кылууңуз башкача. Мисалы мен дагы сиз дагы бирөөнү токотпойбуз. Сен ишиң болбосун дейбиз. Жаш кыздар ишиң болбосун деп айта албайт, коркот. Алар силерди устаз катары көрөт. Силерди ката кетирбей, булар идеальный адам деп көрөт. Бирок идеальный эмес экениңерди биз мындай чоң аң сезим адамдар гана билебиз да идеальный эмес экениңиздерди. Кыскасы бул катындын оюн түшүндүк. Баары бир ошол элинден үйрөнгөнүн кылат экен. Эми директордун чыныгы жүзүн көрөлү. Койрун. Ишке чыгып сүйлөшөчү. Мектепке эмне кирген мүмкүн эмес? Мүмкүн эмес тартканга. Тартып атабыз. Эмне жаза бар эди? Тартып атабыз. Бияка эле чыгып сүйлөшкөн сабак болот ата азыр. Ошондо узун юбка, мынтип жүз ачык, кулагы жабык, жоолук салынып келсе эмне болот ошондо? Боло берет. Болор э? Жок, узун юбкага кийбей,
forma giysin mektep. Uzun yubka kiyet aka. Mektep formasını giysin, ha жолук Aka салсын. uzun yubka kiyet. Mektep formasında түстө, ошо сеткен түстө, ошо фасонда болгондон юбка сузунараак болот. Жолук, мында жүз ачык болот, кулагы жабык болот, иги жабык болот да. Ошондо Жандагы uzun yubкага мүмкүн эмес. Uzun yubкага мүмкүн эмес. Uzun yubкага мүмкүн эмес. Андай. жок, биз айтабыз деп атат да, антип кийинип келсе айтабыз деп атат да. Эми ал айтып көрөбүз. Эгер чечсе, чечет. Ой деген жок бул кишиде. Кааласа чечип келсин деп. Бул дегени чечсе сүйүнөбүз дегендей эле сөз болду. Бая эле каршылык кылбайбыз. Ороонуп эле келип жатышат деген эле. Эми ал сөзүнөн кайтып, биз форманы талап кылабыз деп баштады. Форманы биз талап кылабыз. Эмнени? Чечип кел деп деген сөздү. Эми форма болуш керек да, жаш жаштай окуучудай Биз айландырып келдир бар тилиңизден чыгып кетип атат да, бар чечип кел деген бар тоготор жер ошо экен да чечип кел деп айтат экенсиз да турбайбы? Биздин Агай, өз жолукту чечип келип анан форманы талап кылыш керек экен. Сиздин ишиңиз эмес да негизи. Бизде болгон эмес. Эме ишиңиз эмес нерсе айт. Ишиңиз эмес нерсеге эмнеге будуңузду тыгасыз да? Форманы талап кылабыз. Aka билим берүү кечкен тосолду жок го? Форманы талап кылуу деген сөз бул жөн гана сунуш, мыйзам түрүндө эмес бул. Сунуш эле бу. Неге жолукка каршы болосуз ага? Каршы болгонум жок. Мугалимдер мына ушундай эки жүздүү болот. Айтабызга чечип кел деп айтабыз. Чечпесе айла жок дебиз. Точно чечет да сиздин сөзүңүз. Бул өтө деле аша чабуунун кереги жок да экен. Эми жаш мундар ыймандуу Мени болуп карасаң, ошо жолук салганда эле башкача болуп кетеби. Бала да жакшынака болуп келсе жакшы го, Сиздин ойчо жолук жакшынакай эмеспи? Бантик тагып. Ошондо Жолук деле жакшы эми. жакшынакайдын тескерисиби жолук? Жок, жолук деле жакшы. Бирок окуучу мурундан ушу келген эле форма менен келсе жакшы. Ака мурун союзда атеизм болгон. Элдер атеизмден кайттык. Бул атабыздын дини экен деп, анча-мынча кыздар, бул атабыз уруп жүргөн экен деп. Мисалы мен 90-жылдары эркек кишилер жеңкиска кийбейт эле, мен эсимде. Анда жеңкиска көнөк эле жок эле. Биз эркек кишилер немесин көрбөйт элек, кемерин көрбөйт элек. Аялдар жолукчан жүрөт эле, мисалы үчүн да. Аялдар шын кийбейт эле, мисалы үчүн да. Ошо атабыздын эле дини. Ошо динде кармагымыз келсе, эмнеге каршы болуш керек? Түшүнбөйбүз да. Жолук салып келсе, жолук салып келсе, каериңизге тийип атат сиздин? Эми жолук салынып келген бизде болгон эмес. Болгон эмес деген ал эреже эмес да. Жок, болбоду да. Эми Мисалы сиздин мектебиңизде негр жок да. Негр болгон эмес деп айдай бересиз мисалы үчүн. Каяка? Негр болгон эмес бизде деп, мисалы негр келсе айдай бересиз, бир Африкадан бир негр окуса. Болгон эмес деген бул эреже эмес да. Жок, сен шуну дасың, бизде окуучуларыбыздын ичинде жолук салган окуучу жок. Биздин мектепте бир да жолук салып келе ука. Бая эле каршылык кылбайбыз. Ороонуп эле келип жатышат деген эле. Эми ал сөзүнөн кайтып, эми бизде оронгондор жок. Болгон эмес деп баштады. Мугалимдер мына ушундай эки жүздүү болот. Эми алып салып калат. Баягы оронуп жүргөндөр бар дедиңиз да? Жок деп атасыз эми кайра. Биздеби? Жок. Биздин мектепте азыр эле алтын да. Бизде жок да бирде орон. Бизде мектепте ошо жолук койт деген ушундай бар экен да, бир эреже. Мындай эреже жок. Биз бир эле башка жок деле болсо керек оронганбыз да. Бар урмаган. Ким салып келип атышат. Бая бар дедиңиз. Бар дедиңиз да бар. Аке, мынтип 200. Биз жалган сүйлөбөйбүз. Ака, 200 болбой элечи, мен каршымын деп эле айтсаңыз болбойбу? Жок, мени карасаң, анда оронуп жүргөн окуучу жок. Бир да ол. Жок, мен түшүндүк жок экенчи. Түшүндүк, ооба. Бар урмаган. Ошон үчүн келдик ака. Неге сиз жок үчүн жок болушун менет кылып атасыз, аракет кылып атасыз. Сиз мындай ачык эле мен каршымын, эмне кыла аласың десеңиз болбойбу, мындай элечи, экиленбей антип мындай эле каршымын, ооба. Мен каалабайм деп эле айтсаңыз болбойбу, мындай сразу эле бетке эле. Жок, каршымын деген айткан жок мен. Түшүнүктүү болду бул мектепте немечи? Мындай атмосфера кандай экен түшүнүктүү болду да. Каршы эмесмин. Кичине сүйлөсө керек уже өзүңүз эле. Жалган эле айтпайсызбы да жана? Не деп? Жана биз сүйүнүп кетсе жакшы, ынсаптуу киши экен деп эч кандай каршылык жок десе ишенип алып биз жаш балалар. Жок, каршылык жок. Каршылык жок, бирок чечип кел деп айтат экенсиз да? Ооба. Жок, балки, орон келе элек да өзүчү, биздечи. Бир окуучубуз жок, жолук салынган окуучубуз. Бар урмаган. Ким салып келип атышат. Майла ака, Кудайым сизге ыйман берсин ака. Биз
дагы иштешебиз. Дагы биз эми не дейт эле? Алла Таала шүгүр кылбасаңар дейт, мен жакшылыктарымды тартып алам дейт да. Ошондой шүгүр кылып эле иштей бериш керек экен. Бир-эки кыз да көзүмдү койлогусу эле жакшы экен. Азыр айткан сөзүн айтпадым деп мойнуна алышпайт. Ошондуктан булар менен сүйлөшкөндө сөзсүз диктофонго же видеого жаздырып алгыла. Антпесе силерге эле күнөөнү илип коюшат. Бул аңкоо директор мугалимдердин үстүнөн арыздар жазылат. Буйруса прокуратуранын жоопторун сиздерге ачык көрсөтөбүз. Бул жолкусунда прокуратура бизден оңой кутула албайт. Сыйга сый, сыраяка бал. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.